Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрөрмандар. Ушул убак кечиңиздер сиздермен эле эл сурасын программасы. Бүгүн биздин сүйлөшө турган тема курулуш, жайытты пайдалануу жана ушул шаардын архитектурасы чоңмокчу. Бул максатта биз студиябызга Нарын облустук капиталдык курулуш башкарманын башчысы Токтосунов Жолдошбек Алтымышевичти, Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жайыт адиси Садыров Абакир Садыковичти жана Нарын регионалдык шаар курулуш жана архитектура боюнча башкарманын башчысы Жолдошбек Багыт Жолдошбековди чакырганбыз. Өзүңүздөр баардыгында бүгүнкү сиздерди кызыктап турган тема бул Нарын шаарынын архитектурасы, бүгүнкү күндөгү курулуштар жана албетте жайыттын пайдаланышына жолокчу. Эмесе мен алгач баягы жалпы маалымат алуу иретинде сиздерге суроо айтсам, Жолдошбек Алтымышевич, мынакей сиздердин тармакта бүгүнкү күндө эмне иштер жүрүп атат дегенде ушундай маалымат берсеңиз. Бизде эми капиталдык курулуш башкармалыгына бюджеттен каражат бөлүнүп, ушу социалдык объектилерди курабыз. Бүгүнкү күндө общий область боюнча 37 объект бар. Мунун ичинен бүгүнкү күндө курулуш жүрүп атканы 8 объект, 3 капиталдык ремонттоо объектилери, таза суудан 2 объект. Анан ошо бөлүнгөн каржыга жараша жумуш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бүтө турган ар бир райондордо бирден экиден объектилер бар. Мисалы айтсам, Актала районунда Аккыя Көкжар айылында Абдырайымов мектеби ушу жакын арада бүтөт деп турабыз. Азыр учебный корпусу бүтүп даяр турат. Спорт залынын курулуш иштери жүрүп башталды, жүрүп атат. Ошондой эле Ат Баш районунан Актала айыл өкмөтүндө Калинин деп коебуз го, мурункуча ошол айылда бала бакча курулуп атат. Бул дагы бүтөр алдында турат. Ошондой эле Казыбек айылында дагы бала бакча курулуп жатат. Бүгүнкү күндө дагы ушул күз айларында бүтөт деп пландалып турат. Ошондой эле Кочкор районунда Туз айылында мектеп курулуп жатат. Дагы быйыл мына жакын айларда бүтөт деген план менен иштеп атабыз. Нарын районунда болсо мына Кеңеш айылындагы мектеп ушул август айынын аягына чейин тапшырылат. Ошондой эле Эмгек талаада дагы мектеп курулуп атат. Дагы ушу жакын айларда бүтөт буюрса. Ушундай иштер жүрүп атат. Надатта баягы архитектура десе көпчүлүгү баягы ушул мекеме жерди өстүрөт деген ой жаралып калган да. Бүгүнкү күндө мынакей реформа жүрдү да сен тармакта. Бакыт Жолдошбекович. Азыр бүгүнкү күндө архитектура кызматы эмне менен алектенип атасыздар? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө архитектуранын эң негизги бир багыты ошол архитектуралык политиканы жүргүзүү. Анан уруксат кагаздарын беребиз долбоого чейинки. Нарын шаарындагы, областындагы болгон курулуштарды көзөмөлгө алабыз. Мурдагыдай силерден барып биз мындан саж кезинде ушу жер архитектура да, архитектура бөлгөн жерден келер үйлөр курулушу да. Демек бул функция сиздерден алынып саналган экен да. Ооба, туура. Баягы очередке баягы конституциянын бир жолу алуу укугу менен жарандар мэрияга кайрылышат. Кезекке туруп, ошол кезеги менен мэрия бизге жолдомосун жолдойт. Ошол жолдомого жаша биз өзүбүздөн тиешелүү службалардан корутундуларын алып, биз архитектура өз тараптан мэриянын астындагы комиссияга корутунду беребиз, комиссиянын карамагына деп. Урматтуу телекөрөрмандар, эгер сиздердин биздин студиянын бүгүнкү меймандарына сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңызда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз колдон келишинче ушу ар бир суроолорго жооп аракетин көрмөкчүбүз.
Абакир Садырович мынакей биздин облус баягыбыз 4 түлүктүү мекен деп коебуз. Анан 4 түлүктүү багыш үчүн жайыт керек да. Анан биздин колдоо маалыматтарга караганда мына акыркы кездери малдын башы ого эле көбөйүп баратат. Бодосу болобу, жылкысы болобу, майды жанды болобу. Мындай жакта сөзсүз түрдө талашты, баягы жайыттардын талашка түшүшүн шарт да. Ансызда мына биздин облуста баягы талашка түшкөн жайыттар бар да. Бүгүнкү күндө ушул жайыт маселеси кандай кырдаалда болуп атат? Бүгүнкү күндө мен 2017 жылга чейин облуста тейлечим. 2017-тен баштап Нарын өмүт калдым. Бирок ошентсе дагы Нарын облусу боюнча республика облус болуш координацияга ар кандай талаш тартышка комиссияга кошот. Маалыматты да менден алып турушат. Мен ошол боюнча иш жүргүзүүгө жардам берем. Нарын районуна толук камдуу жооп берем. Бирок Нарын непосредственно Нарын областын талаш тартыш жайыт боюнча ошо көп жылдан иштегендикке баарын билемин, түшүнөм. Иш жүргүзгөнгө бүгүнкү Нарын областында боюнча Нарын обласу боюнча бүгүнкү 2.200.000 гектардан ашык жайытыбыз бар. Мунун ичинен пайдаланганы Нарын обласу боюнча 73%. Же болбосо атап айтсак, Актала району 98% пайдаланат. Ат Баш району 52%, Чуңгал району 86%, Кочкор району 92%, Нарын району 73%. Анан талаш тартыш боюнча айтабыз. Талаш тартыш маселе Нарын менен Кочкор районунун Комбел жайлоосу болчу. Ал мыйзамдуу негизи Кочкордун акыясына тиешелүү жер. Ал уже бүгүнкү күндө толук камдуу чечилди деп айтабыз. Бүгүнкү күндө Кочкор районунун акыя айылбатын 7 чабан кеп жайгашып пайдаланылат. Молмаге биз WhatsAppга суроо келип түшө баштады. Биринчи суроо өзүбүзгө багытталган экен. Абакир Садырович, мен Миңбулак айылынын тургуну болом. Кочкор элдагы Каракызур жайлоосунда жашат. Негизинен Каракызур Миңбулакка таандык да дейт. Эмне айтасыз? Эми бул Кочкор районунун жана Каракызур районунда Нарын облусу боюнча 5 район болсо 5 районунун 2 районунда жайыт бар. Кочкор районунун Ат Баш району. Бирок административдик территория болгондон кийин алар биздики деп атат, бирок бул жайыт мамлекеттики. Ал жана саат айтып аткан жер ал Кара жылга мыйзамдуу түрдө Миңбулактыкы. Картасында да турат, анан отчетунда да турат. Бул жерден Кочкордун акыясына тиешелүү эмес. Да бир курулушка тиешелүү маселе экен. Жолдошбек Алтымыш мынакей ушул акыркы кездери ипотека юру колго алмашты да. Бул аракет бизде Нарын шаарында болгон буга чейин адатта. Бирок ама кичине ийгилик сезилет болуп калышы да. Азыр да ушул ипотека уйгуру демилгеси барбы? Боло турмусу качадан курулса болуп турат? Каражаты кандай чечилген атат? Каражатын мен бул госипотечный компания деген бар да. Ошолор өзүнчө заниматься этет. Буларга эми каражат жагы каягынан келет билбейм. Бүгүнкү күндө алардын планын бир акыркы жолукканда Нарынга дагы бир үй салынат деген маалыматтар бар болчу. Ошондой эле Бишкекте, ошо областтарда. Анан пайыздык жагы канча экенин ал жөнүндө менде маалымат жок да. Эгерде ошондой иш колго алына туруп калса, заказчы сиздер болуп каласыздарбы же башкадан тарткызбы? Ипотечный компания болот да. Демек, бул баягы түзөтүш ошол демилге көтөргөн тараптын демилгеси баягы эмесинде болот экен да, көзөмөлүндө. Ошо. Сиздер баягы курулуштун эле баягы жүрүшүнө көз салат экенсиздер да. Ооба. Анан дагы суроо келип атат. Бул Бакыт мырза сизге багытталат экен. Нарын шаарынын архитектурасынын келечеги кандай болмокчу дейт, эме айтыңыз. Нарын шаарынын архитектурасынын келечеги азыркы буйруса бул алдыңкы пландарга коюп атам. Шаардан бир 2 архитектор баланы сүйлөшүп атам. Специалисттерди алып келгенге. Топограф кошумча да бир топограф менен сүйлөшүп атам. Ошол архитектурасын өнүктүргөнгө бизден толук кандуу проект кирип чыккандай болуп
Анан бул өткөн жыл тажрыйбасы көрсөттү ушул ошол кезде ошо архитектуралык жактанбы туура эмес болуп калганданбы, мисалы үчүн ушул ак коргон тоонун барындагы айдын мостун кыян келип каптап кеткиле да. Ушундай учур болгон. Бул эми ушул архитектуралык жаңылыштыкпы же болбосо бул жерди туш келди бере берген кесип этпейби? Эмне айта аласыз? Ушулар бул дагы архитектура кирет да негизинен. Шаардын архитектурасы, үйлөрдүн жайгашышы, кооптуу жерлер эске алыш керек да. Эмне айта аласыз? Туура, бул маселе негизи Нарын шаары боюнча эң көйгөйлүү маселе. Бир тарабы тоо, бир тарабы суу, жеке эле ак коргон эмес. Селяпасный зона көп. Бул эми убагынан бери баягы берилип эметилип калган үйлөр, алар жаңы берилген үйлөр эмес. Нарын шаары Ушул жагдайлар келечекте эске алынабы деген кыязда да суроо. Эске алынат. Азыркы жылы бул Нарын шаарынын башкы планы иштелип бүтүп, азыр акыркы эмеси калды, макулдашуу. Ошол жакта мамлекеттик долбоорлоо институту тарабынан ал боюнча да аябай чоң жумуш иштелип чыккан. Ошол эле жанагы алдын алуу сел тозмолорун тозуу боюнча, сел отводдорду нарын сууга куюу боюнча эми алар шашпай жылдан жылга ишке ашса баары өзүнүн нугуна келет. Демек, баягы иштер белгиленип келечегинде буюрса ушул кезге чейинки бизге башчылыктан өтүп калган кемчиликтер эске алынып, баягы шаардын келечектеги архитектурасы генплан иштелип чыгып аткан экен да. Баары каралган. Ооба, генпландын ичинде бул маселелер каралып, астыңкы ушул 2040 жылга чейин планга коюлган. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздердин бүгүнкү мемордарыңызга сурооңуздар болсо, анда өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүнүп турган WhatsApp байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сурооңуздар жазуу түрүндө гана кабыл алынмакчы. Абакир Садырович, мынакей былтыр ушул Кумбелде талаш болду, жайыт. Кочкор району менен Нарын району. Тилекке каршы пандемиянын кесипетинен бул маселе баягы толук кандуу чечилбей калган да. Бүгүнкү акыбал кандай? Быйыл кандай бир талаш тартыш болгон? Эми бул жерде деген Кочкор районунун Сакеев анан Аккый айыл өкмөтү көп жылдан бери келбей жүргөн да. Бир 30 жылдан бери. Анан жерге талайлап кеткен ошо малчылары административдик тертип болгондуктан малы көп жайгашып, анан ошо туруктуу болуп пайдаланып калган мал бериштеп. Негизгиси жер ошо Кочкор районуна тиешелүү жер. Картасында дагы, отчетунда дагы. Ал эми жерге талайлап кеткен өзүнүн Кудай шүгүр жайыты бар. 92 000 гектар жайыты бар. 92 000 гектар жайыттын ичинен 49 500 Аксайда, калган 47 000 гектар ички ортоңку жайыт болуп эсептелет. Анан эми турукташты, мындай турукташып, уже ордуна калымына келип, өсө жердин отурушту. Бүгүнкү күндө 2 жылдан бери уже жерге талай өкмөтү уже Аксайга барбай аткан, барып атат. Былтыр 13 кора барды, бир 10 кора барды. Жайыт экенин уже аякта уже тынчып калдык. Быйыл жайлаштыңыз, демек быйыл чырда болбойт. Чыр болгон жок. Баары тең келишим менен түзүлүп келип отурупташты. Жолдошбек Алтымышевич, мынакей өзүңүз санап өттүңүз, мындай уккандын кулагы сүйсүн, акыркы 3-4 жылдан бери ушул облуста бир топ объекттер курулуп, ишке башталган сыпкада жадагы айрымдары пайдаланууга берилип, азыр калк кызматына коюлуп атат да. Анан бирок ортодо мынакей ушул пандемиядагы баягы тоскоолдун тийиз окшойт дегенин баягы казынада каражат бөксөрө түштү. Калбаган десе болот. Ушул жагдай курулуштардын үстүнө кандай таасирин тийгизип атат? Токтоп калгандары барбы? Токтоп калган бияк жагы бул жагынан караганда бир топ эле таасирин тийгизди да. Каражаттын азайышы, көп баягы налогдор төлөнбөй, ишканалар токтоп калгандыгынан
болот деп ойлойм. Анан каражаттын астыгынан ошо көп объектиде азыр жумуш жүрбөй токтоп турат да. Дээрлик мисалы айтсам 20 объектиде область боюнча токтоп турат. Анын ичинен азыр көйгөйлүү маселелер мисалы айтсам 15-жылы 16-жылы башталган объектилер бар да. Ошонун анен теле коюлуп ошо жерден токтоп калган. Мунун баары каражаттын жетишсиздигинен да. Анан бүгүнкү күндө ошол эле объектилерде мисалы бүгүнкү күнгө караганда материалдын кымбатташы, анын баары эртеңки биздин көйгөйлөр да. Ошонун баары көйгөй болуп келатат. Эми буюрса жылдан жылга экономика көтөрүлсө оңолот деген ойдобуз. Ошо менен иш алып барып атабыз да. Бакыт мырза, мынакей ушул шаардын карай турган болсок, ушул көп кабаттуу үйлөрдүн алдына кошумча курулуштарды куруу, дүкөн куруп алуу, аптека куруп алуу дегендер бар да. Ушул мисалы мына городок аймагындагы да жанагы 4 этаж кабаттуу үйдүн алдында бүт килейген соода комплекси туруп калды. Мына ушундай уруксат берип, сиздер тарапта жүзө башталат да. Бул затты эмне айтар элесиң? Бул кабылсыз ала береби же мында бир коюлган талаптар барбы? Көп кабаттуу үйгө кошумча улай курула турчу объектилерге пристройка деп коебуз. Аларга өзүбүздүн шаар куруу корутундардын эмелеринин талаптары бар. Биринчиден жер маселеси. Если жер маселеси чечилген болсо, ошол үйдө жашаган тургундардын бардык макулдугу менен өзүнүн эрежелери бар. Протокол собрание өткөрүп, ошолордун макулдугу менен анан биз тиешелүү службалардан көрсөтмөлөрүн алып туруп анан курулушка уруксат беребиз. Демек бул жеке эле силердин эмес, бир топ кызматтардын баягы кийлигүүчүсү менен жүзөгө ашырылчу процесс экен да. Туура. Сизге суроочу атат, Абакир Садырович. 1 гектар жайыт үчүн жылына канча сом төлөйбүз дейт. Ушундай тарапта барбы, эмне айтасыз? Мындай эми сыйымдуулук деп коет да. Шарттамасы мал башына чыгат да, 1 гектар эмес. Мал башына 10 сомдон, бодого 50 сомдон. Эми бул жайыт акы негизи бардык нерсе инфраструктура болобу, жайыт малчылардын көчү коосуна жартуу шарт түзүүгө дагы негизи каражат керек экен да. Бул 10 сом негизи аябай аз да. Бодого 50 сом. Кээ бир жерде эми 10 сомдон да айталы, кээ бир жерде 5 сомдон, 6 сомдон коюп койгондар бар да. Мына бүгүнкү күндө сурет койдуңуз. Базарда азыр бүгүнкү күндө 200-250 сом бир боо чөп. Бир боо чөп менен бир малды койду бага албайбыз. Ошон негизи бюджетти көтөрүш керек да. 10 сом эмес, гектар эмес, мал башындагы 10 сом жок дегенде 20 сом, 30 сом болуш керек. Антпесе мына азыр салыштырмалуу 2015-жылы, 2016-жылы Нарын облусу боюнча 24 миллион эле, бүгүнкү күндө 21 миллион. Бул мал өсүп атат. Анан бюджет төмөндөп барат. Бул жайыт комитеттеринин иштөөсү да оор да. Себеби дегенде бюджет төмөн болгондон кийин, айылгас болгондон кийин иштери көңүс болуп калат экен да. Ошон үчүн жайыт комитеттин сапатын, потенциалын көтөрүш үчүн бюджетти көтөрүп, айлыгын жакшыраак коюп бермейинче булар деле төмөндөп барат. Бюджет демекчи мына сиздердин бюджетти бөлүштүрүү, кароо негедир жылдын 4-чы кварталына коюлуп калган да. Ушул жагдай сиздерге мындай кыйынчылык алып келет. Кыштын малы эмне айтарлыгыңыз? Муну сиз туура суроо бердиңиз. Бир негизи 4-чы кварталга коюлган план негизи туура эмес. Негизги планды 1-чи кварталга азыраак, 2-3-чүгө көбүрөөк коюп, түшкөн каражатты анан керектүү муктажга, мисалы алыскы жайыттарга көчүп бара албай атабыз. Ошол жумуш керек. 4-чү квартал койгон негизи бул туура эмес. Себеби дегенде 4-чү кварталды коюп кышында деген эчтеке эше албай калат. Ошон үчүн 2-3-чү квартал койсо жакшы болмок. Муну деген биз койбойбуз да, муну деген
боореке жергиликтүү айыл-өкмөттүн макулдугу менен анан райфен минфинден койгон эмеси да. Ушуну сунуш кылып, маселе кылып, бизге могу ыңгайлуу деп сунуш кылып көрдүңүзбүрбү ушул кызматтарга? Бул боюнча сунуш бердик да. Сунуш бердик. Каралып атат. Бирок эми биздин Нарын районунун акими уже 4-күн эмес, 3-кварталда толук аткарууга уже шарт койду. Мына чукуларды кыдырып келдик. Аксайдын жолдорун көрүп келдик. Инфраструктураны көрүп келдик. Ал дагы өзү Нарын районунун акими дагы айыл өкмөт болуп жүргөн, башынан өткөн тажрыйбалуу кадр экен, жетекчи экен. Бакыт мырза, ушул суроо сизге го дейм. Биздин угушубузда Бай Казак айылынын жерлерин өзүн уйгур үчүн Нарын шаарына берет деген кеп бар эле. Мунун канчалык деңгээлде чыгын дейт. Жанагы менимче суунун наркы өзүнө Бай Казак таандык жер бар, ушул жер алып атса керек. Бул туурасында кабардарсызбы? Бул жөнүндө маалыматым жок экен. Негизи урматтуу көрөрман, бул жерде негизи менин эсимде ушул облустун жагы жетекчиси дайындап келип ушул жерде болуп, бирок ал жерде инфраструктуралык түзүмдөр өтө татаал болгондуктан ушул жерге жер бөлүштүрүү убактылуу токтотулат менимче. Себеби ар бир жерге өзүндүк уйгурга жер бериш үчүн сөзсүз түрдө инфраструктурасы керек, суусу болуш керек, электр жарыгы тартылыш керек. Ал эми жана сиз кеп кылып аткан участкалар менимче ушул сиз экөөбүз бир жерде айтып атабыз. Ал жерде мунун бир дагы тартып келүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Суу жок, жарык жок, жол деген кыймасы. Ошондуктан ушул облус жетекчилигинин ушул убактылуу жылдыратууга чечими менимче туура болсо керек. Абакир Садырович, сизге дагы бир суроо келип атат. Аксайда канизавод 53-түн жери барбы дейт. Канизавод 53-төн жери болуптур. Канизавод 53 депчи. 5000 гектар Мүдүрүмден, анан Көккаядан 2000 гектар. Алардын картага чийилиптир. Картага чийилгени менен Көккая участогунун 2000 гектар жери турат. Мүдүрүм болсо бүгүнкү күндө мыйзам боюнча жерге талап карап турат. Жерге талдан атпасына турат. Казаң болгон только 2000 гектар турат Көккая деген участокто. Жолдошбек Алтымыш, мынакей жана сиз айттыңыз, ушул кеңеш жана эмгектик айылдарында ушул буюрса ушул мектептердин курулушу бүтө жаздап калды. Мынакей боюнча жаңы окуу жылдарында алар кадимкидей ушул окуучулардын кызматына коюлат болуш керек. Бирок бир жагдайда ушул өкөндө тең курулуш негизинен бетон жумуштары кышкысында жүрдү да. Эми бизде билесиздер, климат шартыбыз катар, кышы суук. Ушул жагдай кийин анда өзүнүн залакасы тийгизип койбойбу? Ачык ката эмне Жок, мындай болот да. Ал жерде эми тиги мындайча айтканда Сибирде деле кышында бетон куюлат, бирок өзүнүн ага курулуштун талаптарына жооп бере турган кылып баягы азыркы мезгилде ушундай бир жакшы мурун деле бар болчу пайдалануучу эмелер бар да, мындай бетон курганча жылытып, токко кошуп, ошентип тура турган. Ушундай болуп куюлуп атты. Мунун баары баягы бетондун баары куюлуп, өзүнүн баягы тиешелүү срогу өткөндөн кийин, кургап, катып, өзүнө келгенден кийин лабораториядан заключение алат да. Мунун баарын биз карап, тактап өткөнбүз. Эч кандай кооптоно турган нерсе жок да. Жок. Жакшы эле буюрса. Бирок эң жакшы жери ушул эки мектептин бүтүшү менин оюмча район үчүн чоң болжо болот. Себеби ушул эки айылдын балдары, айрыкча Кебес айылдын балдары аябай ушул менен жапа чегип кеттилер. Эми эмгек талда болсо эски мектеп мына чөйдөп турат. Анан буюрса бул иш бүтүп калса абдан жакшы болот. Ал эми жана биздин тынчтантыгыбызда жөнү бар. Себеби буга чейин биз билгенден кышкысын Нарындагы курулуш көп жүрчүмүздө да бул жолу ушундай кетти. Ошон үчүн ушундай суроо берүүгө туура келди. Аягы 86 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Архитектура деген сөз эмне жана эмнени түшүндүрөт дейт, эмне айтасыңыз? Архитектура деген бул грек тилинен алынган куруучу. Дагы сизге Абакир Садырович, сизге да суроо берип атат. Ат башы
айылдан берип аткан. Салам дейт, менин суроом дейт. Ат баштагы ичке жайлоонун күнгөйүн учкун куланакка арендага кеткен. Ошо бойдон кетип калабы. Кайсы жердесиз? Ат баштагы ичке жайлоонун күнгөйүн, ичке деген жайлоо бар экен ат башта. Ооба. Ошонун күнгөйү учкун куланакка арендага кеткен. Ошо бойдон кетип калабы дейт. Эми ал ичке негизи как раз чой жап айтып атат. Ичке. Ал жерден 727 гектар. 727 гектар бүгүнкү күндө куланак менен учкун ташып атат. Бирок ичке ал жанагы талашып аткан жер куланакка тиешелүү, учкун айлык бетін куланакка тиешелүү. Ал илгерки сайыз убагында бери талашып экен детки 43-47 жылдан беричи. Ал жер деген бүгүнкү күндө ошо дагы чукуларда шарт коюп атат. Ошодон 200 гектарга жана базар куруу боюнча ошодон бизге кыштоо алып берсе, кыштоо ал кыштоо негизи учкун айыл өкмөтүнүн куланагына тиешелүү. Ал жерде деген эми азыркы коюп аткан кара коюндун тургуну болуш керек. Ал өзүнүн бүгүнкү күндө деген где-то 68% пайдаланат, калган 32% пайдам өтөт кыштоосуначы. Мисалы учкун куланак 180 километрге барат, айланыпчы. Ал өздөрү 80 километрге барбай атат да. Мында боюнча дагы бир жайыт комитетине бир турганына баягы түшүндүрүп айткам. Бул жерде немцлер туура түшүнүп, өзүңөр жайытыңар бош турса, кыштоон талашууга мүмкүн эмес депчи. Аягы 73 менен бүткөн дагы көрөрман сурап атат. Кара жылга жөнүндө дагы маалымат берип кетиңизчи дейт. Кара жылга кайсы кара жылга? Мисалы кара жылга Каракожоодо бир кара жылга бар. Аксайда бар кара жылга бар. Ошо багы олуттуу болуп турган, машре топтоп турган кара жылга кайсы болуп калат ошондо? Бергенде сурун жашында да. Мисалы Каракожоодо кара жылга деген бар. Мемлакат тиешелүү жерчи. 3700 гектар. Ошону айтып аткан болуш керек. Ал талаш жана өткөндө айтып өттүм. Ал негизи мемлакатка тиешелүү жер, ал Аккыяныкы эмес. Урматтуу телекөрөрмандар, мынакей биз сиздердин сурооңуздарды алып атабыз, бирок негедир баягы өзүңүздөрдү так даректериңиздерди аты жөнүн айтып өтсөң. Бербей атасыздар, аты жөнүңүздөрдү дагы айтпай атасыздар, жазбай атасыздар. Анан сурооңузду дагы тагыраак болуп атат, ошондон мүмкүн болушунча сурооңуздарды толуктап, тактап туруп берсеңиздер, анан бизге да баягы мүктөнбөй жооп берген оң болор да. Дагы бир угарманыбыз жазып атат, эми каяктан жазганда бул дагы белгисиз. Учкун куланак жылкыларыбызды кубалап атат дейт. Бул дагы жайдык кандай нерсе болот эми? Эми учкун куланак боюнча дагы бул боюнча маалыматым бар. Кара кою менен Казыбек айыл өкмөтү. Муну боюнча өздөрү мындан бир ай мурун териштирип келген. Негизи ал учкундуктар менен салыштырсак, ал учкун айыл өкмөтү барып келген, ал жерде Темирбек деген жигитчи. Барып сураштырганда Казыбек айыл өкмөтү болуп атты. Казыбек кара коюн айыл өкмөтү болуп атты. Кара бири-бирине шылт болуп атты. Ал жерден тынч эле жашап атышптыр. Барып териштирип келишкен. Жерден атайын органдан да барып. Жолдошбек Алтымыш, мынакей бизде жана дагы айтып курулуштар Кудайга шүгүр жүрүп атат, болуп атат деп атабыз. Анан ошол учурда негедир сороо көз чаптыра турган болсок, ушул баягы тендер деген бар, сунупталгандар баягы чет жакалардан келген баягы курулуш мекемелери да. Ошолор менен сиздер мындай иштешсиңиздер, кызматташ болуу кандай деңгээлде? Бул эми тендер маселеси да бул чоң маселе. Бул эми атайын сайттарда жарыялаган. Биз пока баягы скрытие деп коебуз го, ачылмайынча ким катышып атканын билбейбиз. Анан ошол тендердин өзүнүн требованиялары бар. Баягы мөөнөтү келип ачкандан кийин анан кайсы компания катышканы белгилүү болот, бирок ошонун ичинен баягы талапка жооп бере турганы каралат да комиссия менен. Анан эч кандай контакт болбой компаниялардын арасынан бирөөнү тандап баягы
кылгандарынчы. Анан ошонун өзүнүн дареги боюнча чакырып анан договор түзүлөт да. Ага чейин эч кандай байланыштар болбойт. Ошондой да. Ушул курулушка көзөмөл жүргүзүү сиздерге таандык да бул функция. Ооба, бизде ар бир райондо бирден технадзор бар. Бүгүнкү күндө район боюнча бөлүнгөн объектилер көзөмөлдөп турушат. Биз мына жакында биздин чыгармачылык топ ушул Нарынында 8 март айында барганбызда ошол жакта баягы мектептин курулушу башталган экен. Анан ушул курулушу өткөн компания негедир баягы пайдубалын туура эмес колдонду деп ошондон ызычуу болуп кетип азыр алар кетип калган экен курушуулар. Ушул жерде кабардарсызбы? Эми кандай болуп атат ушул? Ошо Аккудук. Ал жерде эми фундаменти куюлуп, бүгүнкү күндө акча каражаты бөлүнбөй токтоп турат да. Анан ошондой бир жеринен чыны менен баягы бир эки жеринен микротрещина деп коебуз, баягы жаракка кеткен да. Эми чоң узун фундаменттерде кээ бир жерде ошондой микротрещиналар болуп, ошондой көрүп анан маселе койгондо биз компанияны чакырып, ал компания келип, анан чогулуп туруп ошол жерден бир жыйынтык чыгарып, жогору жакта бизде институт сейсмология деген бар да. Ошондон заключение алып, азыркы күндө заключениясында ушундай жазылган, үстүнөн дагы арматура менен круговой пайдубалы дагы үстүнө 40 сантиметр куюла турган болгон да. Бүгүнкү күндө тиги подрядный организация ушу иштерин баштаган алдында турат да. Баштайт көрсө. Абакир Садырович, сизге суроо, бүгүнкү суроонун көпчүлүк бөлүгү сизге туура келип атат. Себеби биз жана башында айткандай 4 бүлүктүү мекенибиз, албетте жайыттын ар бир каршы жери өтө маанилүү. Бир көрөрманыбыз сурап атат. Сөңкөлдө Жумгал менен Кочкор районунун талашында жайыттар бар эле, чечилдиби дейт. Сөңкөлдө Сөйөк деген жер бар болчу. Эми Нарын областы боюнча маселе суроо берип калганда жооп берейин. Кочкор району УДП деп коет, бирок менетте пайдаланбада. Кочкор районунан Жумгал району 14 000 гектар пайдаланат. Жумгал району 18 000 пайдаланат. Чукулда деген эки райондун акимдери, жоопчу жетекчилери, адистери барып туруп чечишип, ал жерде деген союзбанды бир аэропорт бар болчу, пастбищный управление караган. Ошол жерде журтка отуруп алышып берет, анан үстүнө чыккыла деп. Бирок бүгүнкү күндө көчүп баргандан кийин баягы жайыт деген кенең макулдашып кийинче отурушуптур. Тапташып келиптир. Дагы бир көрөрманыбыз биздин көрсөтүүбүзгө ортосунан кошулуп калган окшобойбу? Конокторду тааныштырып койсоңор дейт. Албетте дагы бир ирет бүгүнкү биздин меймандарды тааныштыра кетейин. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Токтосунов Жолдошбек Алтымышевич, Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жайыт адиси Садыров Абакир Садырович жана Нарын регионалдык шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысы Жолдошбеков Бакыт Жолдошбекович. Ушул бүгүнкү күндө келерки жылга да, мынакей Жолдошбек Алтымышевич, дагы бир курулуштар пландалып атабы же баягы бүтмөйүн андай деле мындай эме жокпу? Нарын облус боюнча деп атам да. Анын планда бул жерде бизде көп эле. Жыл сайын биз көп объектилерди дагы тиги долбоорлоого дагы курулуш баягы токтоп турган объектилердин баарын сунуштайбыз да. Анан өкмөттө каралып, баягы жалпы республика боюнча карап, анан ошол капиталдык салымдар беренеси боюнча бөлүнгөн каражатка жараша Кыргызстан боюнча бөлүштүрүп, анан план кылып берет да. Ошол боюнча анан иш алып барабыз да. Ошондой болуп турат. Анан Абакир Садырович, мынакей биз билебиз, ушул жайыттар комитети аркылуу бир топ айылдарда техника алып болуп баштады да. Ошол жана жайыттарга кеткен жолду жасай турган үчүн жанагы тракторлор алдында эле, экскаваторлор алдында эле. Анан негедир ушул жагдай токтоп калган болот да.
Бул эмне себеп болуп атат? Айылда жайыттар комитеттерге баягы чегиттер берилип, жол ачканда делинип атты, негеде тотуп калды. Же буда барып баягы каражатка барып такалып калып атабы? Эми бүгүнкү күндө Нарын обласу боюнча 63 жайыт комитет бар, айлык бөт бар. 63 айлык бөтүнүн бир 90% спецтектик алды. Нарын мисалы айтсак, Нарын районунун 15 айлык бөт болсо, 15 айлык бөтүнүн бир гана достук менен жамбыл калган жок, калганы бир техника бар, спецтехникасы бар, погрузчик бар, экскаватор бар, даже бир самосвал бар. Бүгүн иш кылып атышат баары теңчи. Анан эми бул грант менен келгенде арыз аркылуучу. Ал бүгүнкү күндө оңу бар, туура жүргүзүп атканы бар, туура эмес жүргүзгөндөр бар. Мисалы 10 айлык бөтүнө бир жапжаңы экскаватор келди эле, алганда эле бузулуп ошо боюнча жатат. Бул жерде эле баары тендер жарашып атат экен. Эгер тендер туура өз багытында бир эме болсо, мындай каздык менен эмесе сапаттуу алынмакта. Бирок эми алгандан кийин бүгүнкү күндө каражаттар өзүнүн каражатын оңдоп иш кылып атышат. Анан эми бул баягы жалпыңыздарга жалпы суроо болсун. Бүгүнкү күндө кайсы тармакты албайлы, ал өзүнүн бир катар проблемалары менен баягы жашап атат да. Ар бир тармакта карап көрсөк, өзүнүн баягы кыйынчылыгы бар, кедерги жагдайлар бар. Мына сиздер тегеле тармакта бүгүнкү күндө эмне мындай сиздер үчүн чоң көйгөйлүү маселе болуп турат? Көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө бизде ошо курулуш жүрүп аткан объектлерде материалдардын кымбатташы, баягы жанадан айтып атабыз, тендерде өзүнчө мисалы 2-3 жыл мурун өткөн болсо ошол убакта бааларды койгон да. Бүгүнкү күндөгү баага шайкеш келбегендиги, ошол боюнча баягы подрядный организациялардын кыйналып, анан кат жолдоп ушундай вопросторду коюп аткан жагдайлар бар да. Ушундай көйгөйлөр бар пока. Сиздер да табыңыз. Бүгүнкү күндө баардык нерселер каражатка такалат экен. Эгер каражат жакшы болсо, айлык бөттүн жайыт комитеттердин айлыктары жакшы болмок, инфраструктура толук жасалмак. Бүгүнкү күндө деген мал өсүп атат, бирок бюджет төмөндөп баратат. Себеби дегенде канчалык айлык маяналар аз болсо, бюджеттер төмөн болсо, анын иштин сапаты да ошончолук деп атат экен да. Эгер жогору болсо, бюджеттин малдын башы таксан алып, жайыттын жанагындай бир колдо рычагдары болсо, анда иш жакшы алып кетет элек да. Бүгүнкү кемчиликтерибиз да бар. Себеби дегенде мындай бюджет жылдан жылга төмөндөп, мисалы жана айтпадым, 2021-жылы Нарын обласу боюнча 20 миллион болсо, 24 болсо, бүгүнкү күндө 20 миллион мал өсүп атат. Мисалы салыштырмалуу айтсак, 5 райондун Нарын району 7,5 миллион биз аткарып атабыз да. Башка райондордо эле андан көп болуш керек болчу. Мисалы ат башы бүгүнкү күндө 4,5 миллион, Кочкор 5 миллион. Ал керек болсо Нарын району өйдө жогору болуш керек да. Муну деген эми жайыт мыйзамына бири-бирине карама каршы жактар да бар. Ошо жерден биздин сунуштарыбыз берип атабыз, бирок жайыт мыйзамын өзгөртүү киргиз деп атат. Эми аны бүтүп атабыз канчалык дегенде. Архитекторлор эмне кылып атасыздар? Биздин эң негизги көйгөйлүү маселебиз кадр маселеси. Баягы шаардан, Нарындан, Айылдан шаарга окуп барып, ошол бойдон калып калышат экен. Ошол эле Актала, Ат башы районунда адистер жетишпейт. Кочкор, Жумгал, Нарын бизде деле бар. Негизи ушул эң көйгөйлүү маселе биздики кадр маселеси. Адистер, тийиштүү адистер канчалык көп эме болсо, биздин алып барган жумушубуз, ишибиз Балким ошол болмок эле да. калдырган келип жатсын эмгек акы да кандайдыр бир таасир этиши мүмкүн. Эмгек акылары аз эмеспи сиздердин кызматыңыздар? Биздики хозрасчетный организация өзүбүздүкү. Демек баягы сизге иштеген жараша иштейт экенсиздер да. Сизге дагы суроо, Абакыр Сатырович, жайыттын көпчүлүк жерлерин байлар деп эле болуп атат дейт. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми бул жерде деген 2000
бул азыркы 180 токтомдо мурунку 60 жылдык токтом бар болчу. Ошол убакта деген ошол убакта ошондой бар болчу. Анда деген ички ортоңку алыскы жайыт деп бөлүп алып, анан мисалы 100 гектар алып, бир октун тосуп алган жерлер бар болчу. Бүгүнкү күндө деген андай жок. Алыскы жайыт деген малдын башына берилет, малдын сыйымдылыгына жараша берилет да. Анын баары негизи бир нерсе айтып атпасыз да, негизи жайыт комитеттен иште жүрүшүп деле кадр маселесин келет экен. Мисалы кадр маселеси бизде жайыт комитеттер потенциал төмөн. Аягы 52 менен бүткөн көрөрманыбыз баягы каалоо калтырган экен. Саламатсыздарбы дейт. Садыров Абакир байке, сизди көп жылдардан бери билебиз. Мыкты кызматкерсиз, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Аягы 52 менен бүткөн. Урматтуу телегөрөрмандар, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт өзүнүн соңуна жетүүдө. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн салтыбыздан жазбай бүгүнкү меймандарыбызга эркин микрофон сунмакчыбыз. Мындай мүмкүнчүлүк сиздерде да бар. Эл журтка айтар эмне кеп сөзүңүз бар да? Абакир байке, сизден баштайсыз. Эл журтка айтарым, мына биз мындан бир жума мурун Ардын райондук администрациясынын акиминин башчысы менен кыдырып келдик. Ошодон көйгөйлүү маселелер бар экен, алыскы жаатта да. Мисалы айтып өтсөк, жол маселеси, малдын ден соолугун коргоо боюнча малдар ооруп атыптыр. Ошол жерге врачтар, медиктер керек экен, медиктер ошого тез барып турса жок дегенде бир жарым абызда бир айда бирчи. Андан сырткары ошодо карапайым кишилер айтып отурду. Мисалы Аккудуктун айыл өкмөтүнүн бир тургун айтты, мал кескин өсүп көбөйдү. Мисалы Каттооңордо 16 000 кой болсо, бүгүнкү күндө бияка келгени 20 oro келди, 20 000ден асты 1,5 миңден арты миңден, ошондой орто эсепенде 20 000 кой келди. Ошол эми ошо Нарын район, Нарын областынын тургундары ошо 10 сомдон качпай, малдын жашырбай, ошо малды туура каттатса, себеби дегенде түшкөн каражаттын баары тең ошо өздөрүнө жумшалат. Өзүнүн керектүү муктажына. Мисалы жанагы жылда деге күзүндө көчүп келгенде деле каражат жок экен, ошого жумшаса болчу жайыт комитеттери. Анан жайыт комитеттин каражат төмөн болгондуктан эч жумшалбай, жана шарт түзөлбөй атат. Ошон үчүн агайын туугандар малыңарды туура каттатып, анан келген эки жактан келген малды эмеден вакцинациядан өткөрүп. Мисалы көпчүлүк жерде мына менчик доктор баштар ыйлап атат. Малды дарылайлы, эне саялы вакцинация жүргүзөлү десе, сайдырбай атпсыңар. Ошол себептен бир чара укуктар бар. Эгер кимден такталып калса, кимден малдын ордуна чыкса, ошого деле мыйзам бар, чара көргөн. Ошону эске алсаңыздар. Мен Нарын областынын элине айта турган мына жакынкы күндөрдө эле Нарын областынын губернатору Саур Кулабасович бүт райондорду кыдырып чыкты. Ошондо чогуу жүрдүк, баардык көйгөйлүү курулуштагы, баардык тармактардагы маселелерди элдер көтөрүп атышты. Анан биз дагы ушу Саур Кулабасовичке болгон көйгөйлүү маселенин баарын айтып, жардам берүү жагындагы сурандык. Анан ал киши дагы жогору жакка билдирип, көп маселелерди чечип бергенге эме кылды. Буюрса элдердин дейтилик тынччылык болсун, сабырдуу болуп туруңуздар. Жакынкы күндөрдө экономика көтөрүлүп, ошентип баягы көйгөйлүү маселенин баары чечилет деген ойдо болдук да. Жаштын тилегин берет дейт Бакыт мырза. Эмне тарадыңыз эл журтка? Эл журтка Нарын облусунун тургундарына биринчиден бир кайрылып кетермин. Жанагы жеке биздин эң бул райондордо эң негизгиси эле жеке турак-жай үйлөр басымдуулук кылат да. Ошол биринчи архитектурага кайрылып, долбоор проектлерин алып, анан курулушту баштарса, бизде кандай биринчи салышат, анан кийин кайрылат, анан
суроолор жаралат. Жалпы эле кыргыз элиме ден соолук, ыйман Бүгүнкү коронавирустан эртерээк арылады. арылалы. Урматтуу телебармандар, сиздерден басып аркылуу түшкөн суроолор дале токтобой жатат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды, бирок ол жерде менин көбүндүк ушул бир WhatsApp'тан келген суроо болуп атат. Саламатсыздарбы? Менин атым Алмаз. Нарындан жазып жатам. Атам 2014-жылы кайтыш болгон. Документтерди карап отуруп 2004-жылы айылдан үлүш жерин алуу боюнча айыл өкмөтү токтому чыгыптыр. Мен ал токтому аркылуу атамдын үлүш жерин ала алам. Чоң рахмат дейт. Менимче ошол айыл өкмөтүгө кайрылсаңыз, ошол жерде сизге жообун берет болуш керек. Анан баягы 2004-жылы бир топ убакыт өтүп кеткен экен. Мыйзамда бул жагдайларда эске алыш керек. Эгерде бир 3 жыл убакытта пайдаланылбаса, бул жер башка кетип калышкан жагдайлар бар да. Туугайдыктан бул ушундай да жагдайлар бар да, балким ушул Алмаз мырза ушул айыл өкмөткө кайрылып көрсөңүз, анан колдон келишинче биз ушул сурооңузду жерде калтырбай тиешелүү мекемелерден жооп берүүгө аракет кылабыз. Эмесе ушу менен бүгүнкү биздин эл сурасын программабыз соңуна чыкты. Биздин студиябызга келип сиздер менен тең болушуп меймандарга сиздерге терегласып билдирем. Ылайым ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Эмесе көбүктөр экран аркылуу барган жолугушка чейин саламатта болуңуздар. Биздин кийинки чыгарылыш келерки жуманын шейшембисинде болмокчу. Сиздердин сурооңуздарга Кочкор районунун акими жооп бермекчи. Эмесе амандыкта көрүшөлү. Саламатта болуңуздар.